Эфирде жаңылыктар кызматы, саламатсыздарбы? Студияда мен Талант Калилов. Алгач күндүн маанилүү окуяларынан кыскача. Билим берүү жана илим министри Догдургүл Кендирбаева Бакай Ата районундагы бир катар мектептердин абалынан кабар алды. Таластагы аэропорттун курулуш иши качан аяктайт? Акысыз укуктук жардам ал. Алгач расмий кабарлардан. Президент Садыр Жапаров бүгүн Катар мамлекетинин Кыргызстандагы атайын жана ыйгарым укуктуу элчиси Али Жабир Мухаммад Аль Гуфран Аль Марини кабыл алды. Эки тарапты кызыктырган түрдүү тармактарда өз ара кызматташтыктын актуалдуу маселелери боюнча пикир алмашылды. Мамлекет башчысы элчинин Кыргызстандагы дипломатиялык миссиянын башталышы менен куттуктап, бай дипломатиялык тажрыйбанын жана жеке аракеттердин аркасында Кыргыз-Катар мамилелери өз ара кызматташуунун жаңы деңгээлине көтөрүлүшүнө ишеним билдирди. Садыр Жапаров Кыргызстандын Катар мамлекети менен эки жактуу мамилелерди өнүктүрүүгө өзгөчө маани берерин жана инвесторлор менен тыкыз кызматташууга ар дайым даяр экенин билдирди. Ошону менен бирге министрлер кабинетинин ар тараптуу колдоо көрсөтөт. Өз кезегинде элчи Али Жабир Мухаммад Аль Гуфран Аль Мари Катар мамлекеттеринин эмири Шейх Тамим бин Хамад Аль Танинин жылуу саламын айтып, өз ара кызыкчылык туудурган бардык тармактарда эки тараптуу кызматташтыкты бекемдөө үчүн болгон күч аракетин жумшоого даяр экенин билдирди. Жыйынтыгында тараптар Кыргыз-Катар көп тараптуу кызматташтыкты бекемдөөгө өз ара даярдыктарын билдиришти. Президент Садыр Жапаров бүгүн Дордой базарына келип ишкерлер менен жолугушту. Өлкө башчысы жеринде контролдук кассалык машиналарды колдонуудан бошотуу жана салык саясатындагы реформаларга нааразычылыктарын билдирип чыккан ишкерлер менен сүйлөшүп, алардын сунуш пикирлерин укту. Жыйынтыгында президент базарларда патент менен иштөө системасын 2024 жылдын июль айына чейин калтырууну убадалады. Буга чейин кандай иштеп келсеңер, июлга чейин ошондой иштей тургула. Мен өкмөт мүчөлөрү менен кеңешме өткөрөм. Ал жерге салыкчылар, ишкерлер тарабынан дагы делегаттар чакырылат. Биз кеңешип туруп кийинки кадамдар тууралуу чечим кабыл алабыз деп баса белгиледи мамлекет башчысы. Таласта билим берүү бөлүмүндө коррупциялык көрүнүштөр орун алса, Бакай Ата районуна караштуу Бейшен Сатыбеков атындагы орто мектебинин окуучулары мугалимдин мектептен кетүүсүн талап кылып, митинг уюштурганы маалымдалган. Бул маселени келип чыгуу себептерин аныктоо үчүн билим берүү жана илим министри Догдургүл Кендирбаева 2 күндөн бери Таласта иш сапары менен болууда. Билим министри бүгүн мугалимдер менен жолугушууда билим берүү мекемесинин башкы максаты бөлүүнү эмес, социалдык ынтымакты камсыз кылуу экенин белгилеп, мугалимдерди коомдун күзгүсү болууга чакырды. Мен баары бир Билим берүү жана илим министри Догдургүл Кендирбаева иш сапарынын алкагында Чалдыбар жатак мектебинин жана Манас лицейинин мугалимдер жамааты ата-энелер менен жолугушту. Эске салсак, Чалдыбар жатак мектебине Манас лицейин жайгаштыргандан тарта ата-энелер жана мугалимдер каршы пикирлерин айтып келишет. Билим берүү министри менен жолугушууда да Чалдыбар жатак мектебинин аталышын аз камсыз жана толук эмес үй бүлөлөрдүн жатак мектеби катары өзгөртүп, Манас лицейин такыр эле бөлүү сунуштарын айтышты. Кайрылып туруп ушул тапшырма берип, региондун помещение лицейге таап бериш керек. Ошол компромисс болот. Интернаттын статусун кайтарып бериш керек. Өзүнүн жери бар, өз жана кетсин, биздин өзүбүздүн мектепти балдардын үйү калсын ушактачы. Балдар келе турган жер ушул жерге калтырыңыз балдарды. Чалдыбар жатак мектебинде учурда 7 класстан жогорку 58 бала билим алат. Ата-энелер жатак мектепке баштапкыдай мүмкүнчүлүк берилсе, бул жакка келип окуй тургандардын саны көбөйөрүн айтышат. Интернатты биздин өзүбүздүн эле эмебизге калтырган оң. Балдар ушул жерде окуп, ушул жерден билим алып, ушунчалык жакшы нерселерге жеткизип аткан мугалими. Ошол нерсеге жете берсин дейм. Мен интернатты ошол эле жетим балдарга калтырып кеткени, жетим мата одиночка деп коет бизде кыргызча, жалгыз энелер да. Ошолорду колдоп, ушул интернатты жаппай, 1-класстан кайра ошол 11-класска чейин кабыл алуусун суранам мен. ушунча ата-эне суранып атыр, ушунча мугалим сурангандан кийин ушул жердеги чечимди алып барып ушундай көйгөйлөр көп экен деп туруп барып туруп эметсе, бул министрибиз чыгарбай чечимди, конечно, жогорку кеңештен чыгарат. Ошону документтен даярдап барып берсе, чыгарып берет эле да. Ата-энелердин жана мугалимдердин сунуш пикирлерин уккан билим берүү жана илим министри талаш тартышты чечүүнүн бир гана мыйзамдуу жолу бар экендигин белгиледи. Мыйзам чегинде толугу менен мыйзамдарды
талдоо иштери болот. Бирок дал ушундай абал бүткүл Кыргызстанда жүргөн. Себеби мунун мамлекеттин расмий саясаты бар. Мына 58 бала бүгүнкү күндө окуйт экен. Ошол социалдык коргоого муктаж 58 баланын тагдыры мамлекеттин Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 27 статьясында айтылып атат. Толугу менен мамлекет өз камкордугуна алат жана шартын түзөт. Бул кепилдикке алынган. Андан соң билим берүү жана илим министри Додургүл Кендирбаева мугалимин мектептен кетүүсүн талап кылган Бейшен Сатыбеков атындагы мектептин окуучулары жана мугалимдери менен жолугушту. Мугалим ичинде жаман болуп атса дагы баланы токтотуп, кел, мен сага айтайын. Эмне маселең бар, чечейин деп. Кайсы жерден силер балдарга ишенимиңерди жоготтуңар? Кайсы жерден ишенимден чыгып кеттиңер силер? Тиги жерден сурабайт, кетсин деген сөз персонально фамилияга айтылбайт атат. Жалпы эле кетсин мугалимдер деп кабыл алды коомчулук. Туурабы? А ошону жазып атканда ошол мугалим карап койбойт белеңер. Чын эле алардын себеби бардыр. Өзүңөр келип сүйлөшүп, директордун алдындагы совещание деген болот, туурабы? Учурда аталган окуяга байланыштуу териштирүү жана укуктук баа берүү иштери жүрүп жатканы айтылды. Сатыбеков мектебинин окуучуларынын митингге чыккан себеби, эң башкы себеби ушул форма маселеси боюнча келип аныкталды. Форма тарбия завучу кийгиле деген талапты койгон. Ал эми күндүн сууп калганына байланыштуу окуучулар өзү каалаган кийим менен келебиз деп ошондой негизде митингге чыгышкан экен. Бүгүнкү күндө мына министрибиз дагы келип ушул боюнча териштирүү иштери жүрүп жатат. Ошондой эле тергөө иштери дагы жүрүп атат бул мектепте. Ошол директор менен эле ошол эле учурда соцпедагогдор жалпы мектеп жамааты менен түшүндүрүү иштери ошону менен эле катар дагы териштирүү иштери жүрүп жатат. Билим берүү жана илим министри Додургүл Кендирбаева мугалимдер менен жолугушууда билим берүү мекемесинин башкы максаты жиктелип бөлүнүү эмес, социалдык ынтымакты камсыз кылуу экенин белгилеп, мугалимдерди коомдун көзгүсү болууга чакырды. Эң ириде мындай жагымсыз көрүнүштөр билим берүүнүн сапатына терс таасирин тийгизери анык. Айжамал Байырбек кызы, Чыңгыз Бокошов, Эркинай Жумабекова, Бакай Ата району. Талас аэропортунун курулуш иштери ушул жылдын май айында башталган. Азыркы учурда 20дан ашуун жумушчу ишти үзгүлтүксүз алып баруу аракетинде. Учурда аба майданынын курулуш иштери 95% аяктап калды. Качан ишке кирет, кабарчыбыз кабар алган. Республикалык маанидеги бул Талас аэропортунун жалпы аянты 78 гектарда түзөт. Учурда заманбап жаңы аэробекеттин курулушу 95%га бүткөрүлүп калды. Азыркы тапта бул жерде кафель чаптоо, актап сырдоо, эмеректерди орнотуу жана тегерекчеттин көртөндүрүү иштери жүргүзүлүп жатат. Азыр ушул тапта Талас аэропортунун аэробекети курулуп жатат. Биздин уже аэробекеттин курулушу уже бүтүү алдында турабыз. 90-95% жумуштар бүттү десек болот. Азыр ичине мебелдерди, оборудованияларды орноткон жумуштар жүрүп жатат. Азыр балдар, биздин жумушчулар бул жерде саат эртең мененки 8ден кечки 7ге чейин иштеп атышат. Бул жерде перрон, полоса полный бүткөн, даяр уже бизге. Азыр ушул тапта биздин аэробекет бүтсө эле уже Талас аэропорту даяр болот. Манас районунун Покровка айылынын тургуну Урмат Жолчубеков июль айынан бери аталган аэропорттун курулуш иштерине тартылган. Бул жерде иштегендердин 15и жергиликтүү тургундар. Аларга дагы кошумча жумуш орундары түзүлгөн. Урмат Жолчубеков бул тарыхый ишке салым кошуу сыймык экенин белгилейт. Эски аэропорт болгон, азыркы убакытта моңдай аэропорт курулган эмес. Мына 5-6 айдын ичинде буюрса бүтүп калды. Бул жумуш биздин үчүн жакшы жүрүп атат. Талас областына көп салым болуп атат. Иштеп аткан 15 баланын ичинде 15 бала Кудай шүгүр фундаментинен баштаган ушул убакка чейин иштеп атат. Абдан жумуштар жакшы, иштеп аткан немелер жакшы, айлыгы жакшы, Кудай шүгүр баары жакшы деңгээлде жүрүп атат. Үчүн сыймыктанып республика каттап турат буюрса.
Аэропортто учуп кону тилкеси бүткөрүлүп, авиа жүргүнчүлөрдү кабыл алууга даярдыктар дээрлик аяктоо алдында турат. Алысты жакын кылып, зарыл иштерди өз убагында бүтүрүүгө аба каттамы эң чоң мүмкүнчүлүк түзөөрүн жергиликтүү тургундар кубануу менен белгилейт. Ушул аэропорттун курулуп атканына кызыктар болуп, бүгүн атайын басып келдим эле. Бул аэропортту кичине кезибизде самолет учкан убакта көрчү элем. Андан бери 30 жыл өттү, эгемендүү болгонубузга ошондон бери биринчи жолу кайрадан ушундай заманбап жаңы аэропорт курулуп атканына биз Талас шаары, Талас тургундары абдан ыраазыбыз. Өкмөткө мына азыр уже кыш келатат, өтмөк менен ашуу бир четинен кооптуу жана узак. Анан биздин убакыт саатыбызды экономдоп, көп жерге өз убагында жетип, өзүбүздүн иштерибизди бүтүрөбүз деген терең ишеничтемин. Республикалык маанидеги Талас аэропорту бүтүп калса, 30га жакын жаңы жумуш орундары пайда болуп, саатына 100 кардарды тейлөөгө шарт түзүлөт. Сеймик Барманов, Бекжан Жумабек уулу, Эркинай Жумабекова, Талас шаары. Өлкөдө укуктук жардамга муктаж жарандардын саны арбын. Кээ бирлери өздөрүнүн укуктарын билбегендиктен көйгөйлөрүн көп жылдан бери чече албай келсе, айрымдарынын укук коргоочуларга кайрылып кеңеш алууга финансылык мүмкүнчүлүгү жок. Кайдан кайрылып, кимден кеңеш алуу билбей жаткан жарандар үчүн акысыз укуктук жардам декадасы башталды. Кененирээк сөз кабарчыбызда. Көктөкөй айылынын тургуну Мекен Бейшебаев Талас шаарына акысыз укуктук жардам алуу үчүн келген. Пенсия жөлөк пул боюнча суроолорун узатып, тиешелүү кызматкерлерден толук маалымат алды. Ар кандай суроолор боюнча элдер кайрылышып атат. Мен де келип кайрылып, соцфонд кайрылып, пенсия тууралуу, пособиялар тууралуу неберелерге наркотиктердин баарын сураштырдым. Алдан жакшы жооп беришти, жакшы туура керектүү нерселердин баарын кабыл алдым да. Анын бери элдер де келип киришип атат, сурашып атат. Бул жакшы нерсе экен, элдер өчүртүгө туруп, изденип барбай, ушул жерден баарына келип каалаган суроолордун өзүнө керектүүлөрүн информацияда койсо, ошолорду алышып атат да. Бул күндөрү Талас облусу боюнча бардык райондордо жана Талас шаарында акысыз укуктук жардам берүү декадасы өтүп жатат. Мамлекет кепилдеген юридикалык жардам кызматы 10 декабрга чейин көрсөтүлөт. Юридикалык жардам кызматы өзүсү менен кошо соцфонддун, социалдык камсыздоо кызматынын, налогдун, кадастрдын жерге жайгаштыруу борбору, элди паспорттоштуруу жана документтештирүү борборунун сомдон кызматкерлер келип элге акысыз юридикалык консультация берип атат. Акысыз укуктук жардам алуу үчүн кайрылган жарандардын көпчүлүгү жер маселелери, сот иштери жана жөлөк пул, пенсия алуудагы көйгөйлөрү менен келишкен. Элдердин көйгөйүн бир азда болсо чечкенге аракет кылып атабыз, колубуздан келген консультацияларды берип атабыз. Элдердин көбүнүн эле суроолору бул эми бизде Талас жеринде жер участок алуу боюнча көбү кайрылышып атат. Кандай багытта алсак болот, кантип алсак болот, очередке турсак болотпу, Талас шаарында жер барбы, суроолору ошо жер боюнча болуп атат. Азырынча көбүнчө жарандардан кылмыш иштери боюнча жана ошондой эле жарандык иштери боюнча кайрылышып атат да. Жарандарга толук кандуу юридикалык жардамды берип атабыз. Декаданын негизги максаты калкка укуктук жардам көрсөтүү, калктын аярлуу катмарын укуктук коргоого алуу, ошондой эле юридикалык сабаттуулукту арттыруу дагы мерчемделген. Белгилей кетсек, Талас шаарындагы Глобус соода борборунда жана райондордун административдик имараттарында аталган юридикалык акысыз кеңеш берүү декадасы 10 декабрга чейин уланат. Бактыгүл Дүйшенова, Бекжан Жумабек уулу, Зина Акматова, Талас шаары. Бак Ата районунун Ташкудук айылында жаңы мечит курулуп пайдаланууга берилди. Мечиттин курулушу Катар өлкөсүнүн Ассалам кайрымдуулук фонду тарабынан каржыланган. Мечиттин ачылышына Бак Ата райондук администрация өкүлдөрү, Талас облусунун казысы Сулумбек Узеналиев, жергиликтүү коомчулук катышышты. Ташкудук айылында буга чейин эски мечит болгон. Айыл аймактын демилгеси демөөрчүлөрдүн колдоосу менен жаңы мечит курулуп, жаштарды коомчулукту, ыймандуулукка, ынтымакка үндөгөн жайга айланса дешет айылдыктар. Ал эми алдыда жаңы мечиттин айлана тегерегине тосмолор орнотулуп, жазалды менен көрктөндүрүү иштери колго алынат. Мына ошондой бейиштен болгон сиздер касырды курдуңуздар. Кудай таалам ушул мечиттин берекеси менен
ушул элибизге, жерибизге, айрыкча ушул чөлкөмгө тынччылык, аманчылык берсин. Мечиттин муногу жакшы адам, жакшы келген адамдардын сөзсүз берекеси болот. Эртең кыяматка барган мезгилде биринчи намаздан сурак болот. Эгерде кимдин намазы жакшы боло турган болсо, анын кийинки амалдары ошого байланыштуу болот. Ушул мечит куттуу баяндуу болсун, бош турбасын. Берде жамаат менен намаз окулуп, таравих намаздары 5 маал намаз азан үнү өчпөй угулуп, барыңыздарды ушу мечитте келип Кудайга кулчулук кылып, Аллага 5 убак намаз окуп, ошондой эле балдарыбыз жакшы тарбия алсын берден. Бизди сүйүндүргөнү мына мечитке жаштардын келип агылып келиши бул жакшы. Өлкө аймагы боюнча үй бүлөлүк жана аялдарга карата зордук зомбулуктун бардык түрлөрүн алдын алууга чакырган 16 күндүк акция өтүүдө. Акциянын алкагында жаш өспүрүмдөргө зордук зомбулуктун кесепеттери тууралуу маалыматтар берилип, андан алыс болууга үндөгөн иш-чаралар өткөрүлөт. Ал арада Таласта зордук зомбулуксуз жашоо жана классикалык музыка аталышындагы иш-чара өткөрүлдү. Темага кабарчыбыз токтолот. Акыркы мезгилде балдар зомбулуктун курмандыгы же күбөсү болуп калууда. Мугалимдер жана курдаштары тарабынан опузалоо балдардын мектепке барбай коюусунун негизги себептери. Деги эле зомбулукту алдын алуу максатында 16 күндүк акциянын алкагында маалыматтык түшүндүрүү иш-чаралары өтүүдө. 16 күндүктүн алкагында бардык үй бүлөлөрдө ынтымактуулукту, туруктуулукту менен катар балдарга болгон зордук зомбулуктун алдын алуу. Эгер балдарыбыз бактылуу жашаса, зордук зомбулукка кабылбаса, мектеп рекетчиликтери жок болсо, анда биздин жашообуз дагы бир кыйла жакшырмак. Өзгөчө жаш муундун таалим тарбиясына, келечегине бул чоң роль ойнойт да. Зордук зомбулуктун бардык түрүн алдын алуу максатында зордук зомбулуксуз жашоо жана классикалык музыка аталышындагы иш-чара Капар Медетбеков атындагы Талас облустук музыкалык драма театрында өткөрүлдү. Анда мектеп окуучулары тарабынан үй бүлөлүк зордук зомбулук, мектепте орун алган рекетчилик көрүнүштөрү сахналаштырылды. Андан соң Чүй облустук камералык оркестри тарабынан концерттик программа тартууланды. Азыркы учурда эң актуалдуу тема эле бул зордук зомбулук болуп атат. На повестке дня ушунчалык чоң жан кейитерлик жаңылыктар чыгып атат. Ошондуктан биз ушундай акцияга катышып атканыбызга абдан кубанычтабыз. Жана дагы биздин бул менин оюмча жөн жерден болгон жок. Анткени классикалык музыка бул жан дүйнөнү байытат, руханий жактан өсүүгө алып келет. Классикалык музыка аркылуу биз балдардын өсүшүнө, өнүгүшүнө түрткө бере аларыбызга ишенебиз. Үй бүлөлүк зордук зомбулук жаш өспүрүмдөрдүн психологиясына терс таасирин тийгизет, балдардын келечегине, жашоосуна бүлүк салат. Үй бүлөдө ынтымактык жана маданияттуулук жок болгондуктан ушундай конфликттер жаралып, баланын психологиясына жарыкат тиет. Мектепте дагы андай ойлор болот. Бардык адамдардын ою таза болуп, ошол жакшы жашоодо жашап, зордук зомбулук көрсөтпөгөнгө аракет кылыш керек. Зордук зомбулук бул ошо үй бүлөдө эле болуп жаткан уруш, токмоктор, мектепте болгон рекетчилик, басым жазуу, зордук зомбулукту адам психологиясы ушундай концерттик программаларды уюштуруп, ушундайлар менен адам психологиясын оңдоп, жакшы зомбулукка буруп, зордук зомбулук бооруна шарт түзүү. 16 күндүк акция аялдарга жана кыздарга карата зордук зомбулукка байланыштуу жымжыртты жоюуга жана басмырлоонун бардык түрлөрүн токтотуу боюнча жааматтык аракеттерди күчөтүүгө багытталган. Чолпон Сабитова, Бекжан Жумабеков, Эркинай Жумабекова, Талаш шаары. Талас районунун Жергетал айыл аймагында майыптардын эл аралык күнүнө карата иш-чара өтүп, ага райондун аймагындагы 13 айыл өкмөттөн 70 бала ата-энелери менен чакырылган. Балдарга Талаш жаштары демилгелүү тобу жана демөөрчүлөр тарабынан атайын белектер даярдалып, маанай көтөргөн маданият кызматкерлеринин программалары тартууланды. Сөз кабарчыбызда. Талас районунда жалпы каттоодо турган 200дөн ашык майып балдар бар. Балдарга арналган камкордук иш-чарасы өткөрүлдү. Бул иш-чарага жергиликтүү Жергетал айыл аймагынын бюджетинен, ошондой эле биздин айылдын демөөрчүлөр тарабынан өзүңүздөр көргөндөй бул санат кафесинин
ээлери тарабынан абдан жакшы демөөрчүлөрүбүз болду. Кудай буйруса ошолордун салымынын аркасында ушундай жакшы иш-чараны өткөрүп атабыз. Талас жаштары демилгелүү тобу 2020-жылы майып балдардын ата-энесинин жардамы менен уюшулган. Учурда балдарга жакындан жардамын көрсөтүп турушат. Баарыңыздарга терең ыраазычылык, чоң рахмат. Ушундай балдарды биздин катарга кошуп, эч нерседен кем кылбай, дайыма күлүп, жайнап, өзгөчө мээримди төгүп, балдарды багып келатсыздар. Аллах таалам сиздерге 2 күнүлүк бакыт берсин. Эч убакта кейилеңиздер. Анткени элдин дуасы сөзсүз түрдө кабыл болот дейт. Иш-чаранын соңунда Жергетал айыл аймагынын жана демөөрчүлөрдүн жардамы менен ар бир балага 800 сомдон акча каражаты жана белектер берилди. Бул мүмкүнчүлүгү чектелген балдардын эң биринчи ата-энелерине мен сабырдуулук, көтөрүмдүүлүк каалайт элем. Эми мүмкүнчүлүгү чектелген балдарды кароо эң түшүп. Ушу балдар уураса өзгөчө эни кошуу керек. Ушу баланы жакшы болуп кетсе экен дейт. Ошонун кыйынчылыктарын баарын көтөргөн эни көбүнчө эни эле болот да. Халыктын айрылык катмарында жашаган үй бүлөлөргө кол кабыш кылган жардам берген демөөрчүлөр да болду. Орозбек Бейшаба, Талас району. Теманы улай. 3 декабрда ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелген жарандардын күнүнө карата атайын иш-чара өттү. Иш-чарага шаарыбыздагы мүмкүнчүлүгү чектелген балдар жана ата-энелери да катышышты. Бул күндү белгилөөнүн максаты ден соолугунан жабыркап келген балдарды коомго аралаштыруу жана колдоо болуп саналат. Бул иш-чарага Талаш шаарындагы каттоодо турган өзгөчө камкордукка муктаж жарандар чакырылган. Белгилей кетсек, иш-чарага демөөрчүлүк кылып колдоп келген жарандар өз белектерин тапшырышты. Четте калбай дайыма катышканга аракет кылып, колдон келген жардамды берип турабыз дайыма. Албетте мен оюм булардын мүмкүнчүлүгү чектелген деген мындай бир сөз бар эми, бирок негизи булардын мүмкүнчүлүктөрүндө чек жок деп ойлойм да. Себеп дегенде адамдын мүмкүнчүлүктөрү чексиз. Көрүп атабыз, жашоодо көп деген мисалдар бар. Ушундай мүмкүнчүлүгү чектелген деген балдардын кандай жетишкендиктерге жетишкендеринчи алдыга максат коюп, ушу балдар алдыга умтулса, колдорунан көп нерсе келет деп ойлойм. Балдарды коштоп келген ата-энелердин негизги тилеги мүмкүнчүлүгү чектелген балдар үчүн атайын реабилитациялык борбор болсо дешет. Анткени балдар азда болсо маанай ачылып, бири-бири менен аралашып, атайын адистерден жардам алышмак. Аталанбай бергени чын болсо 12 сан түгел акылеси менен берсе сонун болмокко. Ана соккун тилегени, эки көз тилегени, ар бир тилегени баланын оорубаса экен дейт. 12 сандан болсо экен дейт. Ана айлайгыбыз жок ба, башкача айтабыз, жорго дейт. Ушундай орчундардын күнү бүгүн официальный негизде ошонун негизинде иш-чара өтүп атат да. Азыр кыргыз элине ыраазы болсоң болот, ушунчалык кыргыз элинин көз карашы өзгөргөн экен, ушунчалык баягы орустар капля море болсо дагы, баягы кол сунуп битке болсо дагы баягы мындай көңүлүңдү алышат да ушу. Ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелгендер сыноого моюн сунбай, жашоодо ийгиликтерге жетишкен учурлар көп эле кездешет. Биздин шаарыбызда да эч кимден жардам сурабай эмгектенип жаткандар дагы жок эмес. Биздин максат энелерди стресстен чыгаруу, балдарды коомго аралаштыруу, балдардын көйгөйүн элге алып чыгуу жана ошондой эле биздин мэрияга, губернаторубузга, соцзащитага көйгөйлөрүбүздү айтып, биз ушундай барбыз, бизди унутпаңыздар деген максатта түзүлгөн фондбуз да. Биздин фонддо 28 бала бар. Каттоодо турат. 4 жаштан 20 жашка чейинки балдар, кыздарда. Кудай буйруса реабилитационный центрибиз курулуп калса, дефектологдор, жанда массажный ЛФКлар келсе, алар менен өздөрүнүн жумуштарын билген жакшы врачтарыбыз келсе, Кудай буйруса алдыдагы чоң-чоң ийгиликтерге жетишебиз деген ойдомун да. Иш-чаранын катышуучуларына таланттуу балдар тарабынан концерттик программа тартууланды. Рыскелим Музратбек уулу, Мелис Элебесов, Талаш шаары. Талас облустук телерадио компаниясы тарабынан даярдалган жаңылыктар топтому ушун менен соңуна чыкты. Бул жана башка жаңылыктар биздин социалдык тармактардагы баракчаларыбызга жайгаштырылды. Алдын ала аба ырайы тууралуу маалымат кечиңиздер көңүлдүү улансын.